Ош шаарындагы Алишер Наваи орто мектебиндеги 95-01 шайлоо тилкесинде аралыктан добуш берүү уланууда. Азыркы сааттарга алынган маалыматтар боюнча жалпы 15% жаран өзүнүн атуулдук милдетин аткарып добуштарын берип кетти. Добуш берүүгө келген шайлоочулардын саны улам өсүүдө. Ал эми эскертип айтып кете турган болсок, Кыргызстанда биринчи ирет аралыктан добуш берүү жүрүп жатат. Жалпы Ош шаар боюнча 810 жаран өзүнүн аралыктан добуш берүү боюнча арызын берип, каттоодон өткөн. Башкача айтканда, алар туруктуу катталган жеринен эмес, жашаган, иштеген, окуган жеринен берүү мүмкүнчүлүгү жаралган. Шайлоо өзүнчө бөлөк нукта болуп атат. Баардык нерсе жаңылануу жолунда. Бюллетендер, каттоо регистрациясы баардыгы бир аппараттын негизинде. Жанагы шайлангандан кийин текшерүү аппараты мурдагы эле асуу негизинде. Мүчөлөр дагы өз жандай өз ордунда гана каттоо негизи менен жүрүп атат. Эртең менен 8-де кадимкидей гимн менен коюлуп баштаганбыз. Жумушта азыркы убакта жалпы келгендердин 15%-не жакын адам өттү. Ош шаар, Ош областы боюнча жалгыз гана аралыктан шайлоо участкасы ушул жерде болгондуктан көптөгөн аскер кызматкерлери менен башка мындай кызматкерлер бизге катталууда жүргүзгөн. Анан студенттер негизинен дагы студенттер да түзгөн. Азыр 900-га жакын арыздардын 809-у гана кабыл алынып, шайлоо эч кандай мыйзам бузуусуз өз нугунда жүрүп жатат. Бул шайлоо аябай маанилүү. Мен айтат элем, бул президенттик шайлоо жогорку кеңештин шайлоосуна караганда андан дагы маанилүүрөөк. Себеп жергиликтүү кеңештер бул жергиликтүү маселени чечет. Себеп баардык маселе жергиликтүү жерден чечилсе, бул Кыргызстандын өнүгүшүнө чоң салым болот. Ошон үчүн мен жергиликтүү кеңештин шайлоосуна өзгөчө көңүл бурам. Буга чейин өзүм талапкер болуп катышчумун. Бүгүн мен өзүм шайлоочу катары эле баратам. Негизгиси бул аябай маанилүү. Себеп жергиликтүү кеңеште көптөгөн чечимдер чыгат. Жергиликтүү кеңеште көптөгөн бир туура чечимди кабыл ала турган күчтүү жаштар, талапкерлер бар болсо, депутаттар бар болсо, аябай чоң бир ийгиликтер жаралат. Ошон үчүн мен кайдыгер карабай Ош шаарында турсам дагы аралыктан добуш берүү максатында бул жака каттоодон өтүп, бүгүн шайлоого келип отурам. Мен баардык жаштарды, жалпы эле кыргыз элин шайлоого активдүү катышышын каалайт элем. Азыр кеч эмес, дагы деле кечки саат 8-ге чейин кайсы жерде болбосун, аралыктан болбосо дагы ошо айылына барганга барып, болбосо үйүндө жатса чыгып барып шайлап коюшун суранам.